Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Эгерде сиз акылыңызга акыл кошуп, ийгиликтүү адамдардын кеп кеңештерин угуп койсоңуз, анда ашыкча кылбайт, балким жашооңузда пайдасы гана тиет. Тескерисинче сиз мээңизди болбогур ушак негативдер менен толтурсаңыз, анда зыяндан башка эч нерсе таппайсыз. Бүгүнкү видеодо авто индустриясынын атасы болгон Генри Фордтон бизнес насаат. Видеону акылыңызга акыл кошуп, акырына чейин чыдап көрүп коюңуз. Лайк басып, мени колдоо сиздерден, эмгек болсо менден. Баштадык достор. Генри Форд. Ийгиликтүү адамдар убактысын изденүү менен, умтулуу менен өткөрүшкөндө, ийгиликсиз адамдар убактысын боштук менен, бекерчилик менен өткөрүшөт. Ойлонуу, ой жүгүртүү бул эң кыйын жумуш. Балким, ошондуктан бул жумуш аз адамдардын колунан келет. Эгерде еврейлердин 50 чакты бай үй бүлөлөрүнүн акчаларын алып койсоң, согуштар жана революциялар токтоп калмак. Аял заты кубаныч, кумар тартуулоочу гана жан эмес, кээде 3, балким 4 тонна проблема. Эгерде сага бардык жакындарың, бардык адам заты каршылык көрсөтсө да, токтоп калбастан эстегин. Самолет шамалга каршы учат, бирок ал токтоп калбайт. Эң сонун машина жаңы машина. Адамдар көбүнчө эрдик менен жеңилгендин ордуна багынып беришет. Менин жашоодогу ийгилигимдин сырларынын бири башка адамдардын көз карашын түшүнүп, жеткиликтүү көрө алам. Алардын кантип ой жүгүртүүсүнө кире алам. Келечек тууралуу ойлонгонуңда, ар дайым кантип дагы да мыкты, дагы да көп аткарам деп ой жүгүртө берсең, издене берсең, акылдын мээнин кереметине таң каласың. Анткени мүмкүн эмес деген иштер дагы мүмкүн болуп кетет. Ошондуктан башты иштетип ой жүгүртүү абдан маанилүү. Колуңарда иштеген ишчилерге жашоодо өтө эле тынч жашап көп кетпестиги үчүн алар сенден күткөн нерсеге каршы иш кыл. Ошондо сенден алар айыгып турушат. Бул болсо ишчилериңдин мыкты болушуна жардам берет. Ката кетирүү бул кайрадан баштооңо мүмкүнчүлүк. Дагы да даанышмандык менен тажрыйбаң ашып, жеткиликтүү баштайсың. Чындык иштерди ката кетирсең, анын уяты жок. Коркпо. Бирок ката кетирүүдөн коркуп, артка кайтсаң, мына ошол коркооктук, уят нерсе. Мүмкүн болбогон иштер жок. Эгерде аны майда-майда бөлүкчөлөргө ажыратып жиберсең, даана көрүнүп калат. Адамдарды эки стимул иштөөгө мажбурлайт. Биринчиси айлык акысын алууга, экинчиси иштеген ишин жоготуп коюудан коркуу. Мен билбейм, реклама канчалык мага ийгилик алып келет. Бирок мен канча доллар иштесем да, аны рекламага жумшайм. 80% автомобилдин көркөмдүүлүгү анын дөңгөлөктөрүндө. Көбүнчө таланттуу адамдар коомду алга сүйрөйт. Алардын жашоосун жеңилдетет. Мына достор, бул видеода сиздерге жакты деген үмүттөмүн. Бул кеңештер сиздин жашооңузга пайдасы тиет деген гана ишеничтемин. Видеону досторуңузга WhatsApp аркылуу таратып коюшуңузду суранабыз. Жана каналга подписаться кнопкасын баса элек болсоңуз, анда басып коюңуз. Жанындагы коңгуроочону кошо бассаңыз, биздин жаңы чыккан видеолор сизге кабар аркылуу барып турат. Сиздер жазган ар бир жакшы сөздөрдү окуп турам. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматым менен Дастан Абдрахманов.